Анжелика интернет жылдызына айланган Бекболотту багып алат. Экинчи девушкам деп бой жеткен жигиттерди артта таштаган кичинекей Бекболот тез эле интернет жылдызына айланды. Ал эми алыска айылдан шаарга келген Бекболот мен жолугушкан ырчылардын арасынан ал Анжеликанын үйүнө барып, анын ден соолугун сураганга үлгүргөн. Жолугушуудан соң ырчы өз Instagram баракчасына мындай билдирүү калтырган: ден соолугубузду сурап, менин айлымын кырсыктап калдыңыздар, Аллах сактап калды деп батасын берди периште. Бекболот чоң рахмат сага. Инстаграмды позитивке толтуруп, сенин эле жакшы жаңылыктарды көрүп, жылмайып калдык. Шашпай тикток тартып, үйдү кыдырып, жайкы каникулга келем деп кетти. Эртеңки ажообуз менен боло турчу жолугушуу оюңдагындай өтсүн. Сөздөрү мончоктой тизилип, орду менен айтылып, чоңдорго үлгү болуп патриотубуз өсүп жатыптыр. Бар боло кой. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Ноутбук, Куран китеп, акчалай белек. Интернет жылдызы Бекболот Садыр Жапаров менен онлайн жолугуп белек алды. Ысык көлдүн Балбай Батыр айылында 2 кабат мектеп салып бериңиз деп президент Садыр Жапаровго кайрылып, интернет жылдызына айланган Бекболот президент менен онлайн жолугушту. Бул тууралуу блогер Азирет Осмонов өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу видео кайрылуу жасады. Бүгүн Бекболот экөөбүз Садыр Нуркожоевичке жолукмакпыз, бирок жолугууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анын бир нече себептери бар. Президентибиз учурда оболчолуу режимде болуп жаткандыгына байланыштуу көп адамдардын кирүүсүнө тыюу салыныптыр. Бекболот менен Садыр Жапаров видео чалуу аркылуу сүйлөшүп, президентибиз Москвага болгон иш сапарынан келгенден кийин Бекболотту кабыл ала тургандыгын билдирди, деди ал. Буга чейин интернет жылдызы Бекболоттун президент Садыр Жапаров менен жолугушуулары тууралуу имиштер тараган. Ал эми президенттик аппарат Садыр Жапаровду Бекболотту кабыл алаары тууралуу бүгүн 16 февралда белгилүү болорун айтышкан. Маалымат булагы, Суперчекит, KG. Тамара Курманалиева: балдарыма талант менден өткөн. Биз бүгүн сөз кыла турган үй-бүлөдө бардык балдар таланттуу. Алардын ичинен Эрнест Бөрөбаев, кыз Сайкал Кабылова, Мажит элге жакшы таанылышты. Тамара Курманалиева балдары тууралуу сыймыктаны менен айтып берди. Мен балдарыма ыраазымын. Балдарымдын баары таланттуу, баары жакшы ырдашат. Баарыбыз чогулуп калганды ырдап, тамашалашып шаңдуу олтурабыз. 2 балам Москвада кафеде ырдайт. Бүгүн эл оозуна алынып калган Эрнест, кыз Сайкал, Мажит балдарым тууралуу айтып берейин. Эрнестимди билсеңер, куудул ырчы тамада. Эрнестти кайненем баккан. Чоңойгондо чоң энеси, силердин колуңарга барсын деп бизге берген. Эрке болуп чоңойду. Мүнөзү чоң ата чоң энеси, байкелерине окшош. Тамаша көй, чогулуп чай ичип калсак анын оозун карап эле олтурабыз. Тамакты жакшы жасайт. Кээде бизге да жасап берет. Бардык инилери, карындашы Эрнест менен кеңешип иш кылышат. Сыр болбосо керек. Эрнест Кабылдын биринчи турмушунан. Бирок мен аны өз баламдай көрөм. Ал мени өз энесиндей кабыл алды. 2 адам ажырашат экен. Бул тагдыр. Илгери бир журналист: бир келин Кабылдан балам бар деп бала көтөрүп келсе эмне кыласыз деп сураган эле. Мен өзүмө тартып, ал баланы багып алам дегем. Балада эмне күнөө? Баланы күнөөлүү адамдын сапатка жатпайт. Бейкүнөө наристеге эмнеге жаман мамиле кылыныш керек? Эрнест мени алаканына салып, апам деп аябай сыйлайт. Ыраазымын. Башка балдарым тентекти кылып койсо, Эрнестке айтам деп коркутуп калам. Биз бири-бирибизди колдогон, сыйлаган бекем үй-бүлөбүз. Балдарды бөлүп короого эч кандай акым жок. Эрнест канчалаган элге жардам берип жүрөт. Аны көрүп башка балдарым да кайрымдуулук кылып келишет. Мага көргөн жерден алкыш айткандар көп. Балдарыма ыраазымын. Келинимди ырдатканым менен утушум. 6 жашынан баштап Мажит деген атка ээ болуп ырдап жүргөн баламдын чыныгы аты Бекжан экенин көпчүлүк билбесе керек. Мажитим азыр эле оор басырыктуу көрүнүп калыптыр, бирок анын мүнөзү андай эмес. Кичине кезинде күлкүлүү окуяларга көп кабылчу. Бир күнү аны нанга жумшадым. Балдарымды жумшаш үчүн тилин табыш керек да. Сен нанга барып келгенче мен санап турам дедим. 1-2 деп баштап, ал кеткенден кийин унутуп калдым. Мажит чуркап келип, канча болду дейт. Мен эмне канча болду деп түшүнбөйм. Эстеп кетип, кана нан десем, ал да туруп калды. Көрсө дүкөнгө барып акчаны берип, нан бериңизчи дептир да, нанды албай шашып үйгө чуркап келиптир. Баламдын мүнөзү тууралуу айтсам, аны эл атасына окшош, кырс мүнөз дешет. Мажитимдин жубайы Бермет дагы чыгармачыл адам.
Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте оккан. Көп аспаптарда ойнойт алат. Сонун үнү бар, бирок уялчак. Ырда десем эле апа кое туруңузчу дей берчү. Балам, ырдашың керек. Мен сени ырдап баламдын жанында жүрүшүңдү калам деп артынан сая түшүп жүрүп ырдатып алдым. Анын үстүнө кудагайым аздектеп музыкалык мектепте окутса, анын кызынын эл алдында чыгып ырдаганын укпай жаман болушпасын деп ойлодум. Шүгүр, чогуу ырдап жүрүшөт. Бул менин утушум. Кече эле бир дуэтте жаздырылып бүттү. Жакшы ырдаптыр. Балдарым ырларын алгач мага угулушат. Сонун болуп тур десем, ого бетер күч алышат. Кызым кичинесинен тың, энергиялуу. Кыз сайкалым болсо кичинесинен эле азыркыдай активдүү, энергиялуу, тың шаар жүргөн, эмгекчил, оюндагысын ачык айткан кыз болчу. Кичинесинде кайсы жерге барбасын балдарды чогултуп алып, оюн уюштуруп калчу. Бала чагынан сахнада жүрдү. Балдар менен ойноп сахнага чыгарда тердеп кургап келип калар эле. Кыз сайкалга жалгыз кыз деп баарыбыз өзгөчө мамиле кылабыз. Агалары коргоп, атасы кызыма бирөө ашыкча сүйлөп койбосун деп турат. Бирок ал тың, өзү тытынып, өзү мамилесин өзү чечип жүрө берет. Кызым эрте турмушка чыкты, бирок турмушу болбой калбадыбы? Бул биз үчүн да кызым үчүн да оор болду. Колубуздан келишинче колдоо көрсөттүк. Мен көп ойлоно бербесин деп досторун чакырып сүйлөшүп отургула деп жаттым. Агалары да сен сынба, баары жакшы болот деп колдоо көрсөтүштү. Айрымдар килейген агалары бар, күйөөсүн барып сүйлөшүп коюшпайбы дешти. Мен муну туура эмес көрдүм. Агалары деле багылар келди. Бирок мен жаман кол менен жаман сөз тийгизип эмне кылабыз? Экөөнүн жашоосу болбой калды. Болду, бири-бирибизге жаман айтышпайлы. Акылсыздык кылбагыла деп токтотуп жаттым. Анысына да капа эмесмин. Биз турмушта кызымдын утушу, жакшынакай кыздуу болгону. Бул да тагдыр. Азыр баары жакшы ордуна келип жатат. Балдарым менен атасына чогуу калп айтабыз. Чыгармачылык өнөр балдарга энеден берилет деген ынандым. Менин апам чыгармачыл адам эле. Жаш чагында нарында театрда иштеген. Балдарынын баары жакшы ырдайбыз. Ар кандай аспаптарда кол ойнотобуз. Бул өнөр менден балдарым өттү. Жаш кезимде Бишкектеги Оштогу филармония эстрада ырчысы болуп эмгектендим. 1987-1989 жылдары Чубак Сатаевдин Жаз жамгырын ырдап элге таанылгам. Кийин союз тараганда содого өтүп кетип, чыгармачылыгым унута калды. Ырчы болуу кыял боюнча калган. Азыр ырдап чыгып жатам. Небере, уул үйлөндүм, сүйүнчү деген ырларым бар. Ошондуктан балдарымдын чыгармачылыгына дайым колдойм. Ал эми жолдошум кабыл спортчу, алыш күрөшү боюнча машыктыруучу. Ал мени кудул эмесмин дейт. Чынында эле ал кудул эмес. Филармонияда администратор болуп иштечү. Кудулдар жок болуп калганда эл ордуна чыга калып, жатып кудул аталып калган. Мени кудулданып куйкум сүйлөйсүң деп да айтышат. Обон да жазгам. Балдарым менен атасынын ортосуна көпүрө менмин. Кабыл сүрдү. Бир көз карашы менен башкарып коет. Балдарым кээде атамдын жанында отуруп кантип чай ичебиз, атама сиз эле кыйын боло аласыз деп тамашалап калышат. Балдарыма чындыкты айткыла деп үйрөтөм. Ошондуктан баарын ачык айтып кеңешишет. Атама эмне дейбиз дешсе, атаңа мындай деп турабыз деп чогуу калп айтабыз. Балдарымдын ийгилиги жүрөк жарыла тургандай кубаныч тартуулайт. Неберем деген ырымдын идеясы кыз сайкалдын кызы Альфияны карап отурганда чыккан. Небере балаңдан да таттуу болот экен. Азыр апасын Альфиядай жакшы көрчү белем деп ойлоном. Рахматылык кайненем Мажитти кармап отуруп, айланайын, кабылды эле көрүп жатам дечү. Маани берчү эмес экенмин. Азыр мен да Мажиттин баласын карап, Мажитти эле көрөм. Мажит кичинесинде болбураган, бир нерсе сүйлөп жатсаң, оозун ачып карап тура берген бала эле. Улуу азыр ушундай. Кыз сайкалдын кызы да өзүндөй тың. Бирөө чапса ал да чаап туруп, ыйлабай басып кетет. Жүрөктү кубаныч менен дарыласа болот дешет. Мага балдарымдын ар бир аракети, ийгилиги жүрөк жарыла тургандай кубаныч тартуулайт. Балдарыңды жакшы тарбияладың деп айтып калышат. Бул да чоң сыймык. Маалымат булагы Суперчекит KG